Yerде sanki produkt olarak gidip otamız. Anan şu adamlar maksadını sıkta koyup basamaz dediler. Bu sanki koyup alıp gitmezler. Atağında şu sorunlardan hep yok. Belki produktlar hepsi yok. Burayı bir saçıdayız. Yoldan çıktık. Aramlıktan alırsanız sıkıştırmada. Aramlıktan alırsanız yedek takamada. Kazalıklı, Zaraç'ın bir sender. Sender'de tutar. Bunda kaçın oluyor. Zaraç'tan şimdi pazarlasında. Şimdi eskiden süreci böyle. Şimdi böyle reklamlar kazanatlı. Bakın mı? Bakın. Oturup kaldıkta bize böyle gelip koyasınlar. Bakın mı? Keyinchalik bundan beradi chiqdi. Ma'qulmi? Hozir tatib ko'ra videolarni berib berasiz. Boshqani emas, picha-picha. Birinchi baylik, den so'lg'i ekanini bardigi bilib sezib turamizda. İşlemede turar. Spesialni fartuq, spesialni bahiyalar bo'yicha bizda hozir bo'limda jag'idan nima bo'lib o'tadi, shu spesialni bahiyalar kelgan. Odan sirtqari mnogorazовый maska, mnogoразовый maska bir kunda ishlataversa bo'ladi. Qayra-qayra ishlatgancha тоже mnogoразовый. Hozirgisi shahardagi bardagi nimalarga yoshlarning atlan, keyin qiymalay nimasidan harakat qilib, shu как раз eng самый первый необходимость bo'yicha eng birinchi kerakli nimalardan olib Bardigi mana bu kunda birinchi baylik, den so'lg'i ekanini bardigi bilib sezib turamizda. Buni yosh boladan cho'ng kishigacha bardigimizni dunyo yuzining eli bildikda, den so'lg'dan boshqa hech narsa kerak emas ekan bardigi. Shunday elimiz qiynalib, bunday shu illat bilan kurashib turgan mezgilda shunday yigitlarimiz bizni Qirg'izistonimiz chuqur emas ekan. Mamlakat tarafından da bir top qancha degan elimizga bo'lgan qamqorliklar bo'lib o'tadi. Bugungi kunda qancha degan mamlakat tarafından yordamlar bo'lib o'tadi. Biroq shunday mezgilda bizning derinde var ballarımız yine jo'n o'tirmasdan bundan kelgan yordamlarni qilib atishadi. Onun için de şunlar lekenin qiynalgan ballarıdagi ko'p yordamlar qilib atishadi. Alg'achqi kunlardan boshlab şu unlardı berip atadi, tamak aş, azık-түлүктөн жардам берип атат. Мына şu маска тиккен компанияларга мына şu серияларын алып чыгып, акчалай жардамдарын берип атышат. Мына биз жакында кайрылган элек эмне жардам дегенден эми бардыгы жетиштүү Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө бизге эң абадай керек болуп аткан ушу медиктерди сакташыбыз керек, врачтарды сакташыбыз керек. Ушуларга болгон мындай защитный кийимдер болсо жакшы болот эле деп сурансак, мына азыркы полистин жетекчиси айткандай, өздөрүнүн каражатына мына башка чет мамлекеттен ушундай көп жолку кие турган защитный кийимдерди мына баасы 600 миң сомдук, 103 миң сомдон алып келип берип атат. Мындай 10 миң дана маска, мындан сырткары мына бүгүнкү күндө элдин калың катмары менен түздөн-түз иштеп аткан ушул укук коргоо органдары мына канча деген шаардын милициялары түнү-күнү элибиздин коопсуздугу үчүн мына калаада иштеп атат. Алардын ден соолугу менен мына чын айтыш керек, бүгүнкү күндө мамлекеттер күрөшүп атат, бирок ошолордун коопсуздугуна карашыбыз керек болуп атат. Буларды
ар бир ушу бир ишке жумушка чыгып кайра үйүнө кетип атканда ушу милицияларыбызды дагы кызматкерлерибиз дагы дезинфекциялап алардын дагы ден соолугун карашыбыз керек болот. Бүгүн мына азыр бизге жакшы кабар айтып келди. Ушу шаардык ички иштер башкармалыгына мына дезинфекциялоочу баягы туннел деп коет, ошо туннелга коюп берип атат экен да. Мына жакын арада шаардын дагы башка бөлүктөрүнө дагы жерлерине дагы алып келип коюп беребиз. Медиктер үчүн дагы алып келип беребиз да. Мен эмне дейм ушул жакшыны жакшы дей билишибиз керек. Жакшылык кылган адамга элдин атынан бул биздин түздөн түз милдетибиз. Эң негизи Кудай билиш керек. Кылган жакшылыкты бирок пенде үчүн, эл үчүн дагы айтып коюш керек. Мына мен ушу мекенин кыймылдын балдарына, жетекчилерине, шаардын элинин атынан, шаардык мэриянын атынан, өзүмдүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Иштеринде ийгилик болсун, Кудайым колдосун, ушу жакшы тилек максаттар дайым ишке ашып, үй-бүлөлөрү менен күч болуп, ушу элге дайыма кызмат кылганга жеткизсин да Кудай. Анан мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы элибизге дагы кайрылам. Мына ушул карантинде өзгөчө абалды туура түшүнүү менен саламат сактоо кызматкерлери, укук коргоо органдары биз койгон талаптарды аткарып, туура түшүнүү менен ушул өзүңөрдү мына карантинде сактап отуруп атасыздар. Мына бүгүн дагы 15-апрелден айдын аягына чейин 30-апрелге чейин дагы 15 күнгө узартылды. Биз Кудай буюрса болгон аракетибизди урматтуу президентибиз башында туруп жасап атабыз. Биз шаардыктарды, шаардын коноктору бүгүнкү күндө келип, шаардын ичинде жашап аткан адамдарды бирин дагы Кудай буюрса мындай ачка калтырбайбыз деп ойлойбуз, туура түшүнүп атабыз. Бүгүн жумуш жок, күнүмдүк оокатын кылган адамдарыбыз мына шаардын ичинде аябай көп. Бирок ушундай ишкерлерибиз, мамлекетибиз бар экен. Болгон аракетибизди мына шаардык мэрияга жардам берип, биз тизмелерди түзүп, жардамдарды берип атабыз. Мындай жардамдар дагы улантылат. Эч качан биздин шаардын тургундары, шаардын жашоочулары мындай кооптонбосо болот. Биз болгон аракетибизди кылып, мына силерге жардамдарды берип турабыз. Эң негизгиси ушул биздин ак халатча медиктерибиз дагы оорубасын, биздин ден соолугубуз үчүн алар үйүнө барбай, мына бүгүнкү күндө ушул эл үчүн кызматтарды кылып атышат. Укук коргоо кызматкерлерибиз, айрыкча мына милициялар үйлөрүнө барбай, бала чакасын көрбөй, мына түнү күнү биздин ден соолугубуз үчүн күрөшүп атат. Ушулардын баардыгына мына кызмат кылган мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлерге, укук коргоо кызматкерлерине, саламат сактоо кызматкерлерине биз ыраазычылык билдиребиз. Эми бул күндөр дагы өтөт. Кудай буюрса, бул күндөр дагы өтүп, элибиз бир жакшы жашап кала турган күндөр дагы Анан жөө адамдар максатын сыртка коюп атабыз эле. Сайынка коюп, алып кетип атышат. Атаганда жөө согундаган эл жок, продуктар келишти. Кудай буюрса чыдайбыз. Аралыктан алсаңыз болот. Аралыктан келет да кала-кала. Тазалыкты жаратып берсе, сендирди.